Бүгүнкү видео менен эртеңки видеом окшош болбойт. Аудиторияга бере турганыбызды, аудиториядан ала турганыбызды жазып алдык. Бул стратегиялык планы жок. TikTok бизди ушундай кылып тарбиялап койду. Дальше бир планы жок. Дальше бир А пландан чыккан Б планы жок да. Бул видеодо кантип контент план түзөбүз жана рубрикаларды кандай чыгарабыз боюнча сүйлөшөбүз. Мурдакы видеодо биз кантип Instagram аркылуу акча табат дедик да. Анын ичинде стратегия, контент, потом рубрика боюнча айтканбыз. Эми бул видеодо ошол темаларга дагы чукураак киребиз. Ассаламу алейкум, менин атым Калилов Эржигит. Основной Instagram'дан жеке брендти көтөрүү аркылуу акча табабыз. Ошол жеке брендти көтөрүү боюнча услугаларыбыз бар. Бул видеодо биз кантип Instagram'дан акча табаткан болсок, ошол жолдорду, ошол процесстерди айтып беребиз. Ошону менен эле катар катачылыктарын дагы айтып беребиз. Алгач эле эмне стратегиялык план. Жалпы эле стратегиялык план дегенде кандай? Бул медиада кандай иштейт? Инстаграмда тем более кандай иштейт? Инстаграмдын ичинен дагы жеке брендте кандай иштейт дегенде бул бир аз башкача. Башка сфераларга балким окшош болушу мүмкүн, бирок именно жеке брендке келгенде бул вообще башка. Себеби сиз бир лицого багытталасыз да. Эгер мага окшоп медиа тармагында ошол башка бир эксперттердин жеке брендин көтөрүп иштеген болсоңуз, анда сиз ушул нерселерди билишиңиз керек. Эгер өзүңүз жок, мен өзүм жеке брендимди кылам десеңиз дагы, бул нерселерди эске сактаңыз. Себеби бул стратегиялык планы жок, контент планы жок, же болбосо рубрикалары жок контент кылган адамдар белгилүү бир жерге чейин эле андан кийин токтоп калышы ыктымал. Себеби көрүп эле атабыз. Башында бир чыгышат, бир жума кылат, 2 жума кылат, балким 1 ай кылышы мүмкүн, андан кийин эмне болот? Токтоп калат. Себеби дальше бир жолу жок, дальше бир планы жок, дальше бир А пландан чыккан Б планы жок да. Жолдо токтоп калат. Ошон үчүн ушул темаларды козгоп, ушул темаларда жакшы бир түшүнүк бергим келип отурат. Жеке брендти кылууда стратегияны кантип түзөбүз? Стратегиялык план дегенде кандай? Контент план дегенде кандай дегенсек, биринчи эле эмне кылабыз? Мен өзүмдүн позициямды айтып берейин. Мен адамдардын жеке брендин көтөрүп атканда, баштап атканда проект алып, келишим түзүлүп, акчасын алып, бисмилла деп жумушту баштаган кезде биз мындай нерсени кылабыз. Алгач кастев жүргүзөбүз. Кастев дегенде кандай? Бул эмне десеңиз, менин Instagram баракчама кирип, мен Instagram баракчамды табып туруп, любой бир видеомо кастев деп жазыңыз, же болбосо рубрика деп жазыңыз. Мен Telegram каналымда бекер сабактарым бар, ошол жактан көрүп алсаңыз болот. Кастев жүргүзөбүз. Кастевтен кийин эмне болот? Ошол экспертибизди анализдейбиз. Аудиториясына эмне берет жана аудиториясынан эмне алгысы келет. Кээ биркилер товардын сатылышын каалайт. Кээ биркилер 10 000 аудитория келишин каалайт. Кээ биркилер мага катталуучунун деле мааниси жок. Мен главный эмне болоюн, элдерге көбүрөөк таанылайын деген позициясы болушу мүмкүн. Же болбосо мен коуч болгум келет дегендей ушундай. Эми ар кимдин аудиториясынан каалоо эмелери, каалоосу бөлөк-бөлөк да, башкача болот. Эми ошого жараша биздин услугаларыбыз, ошого жараша биздин позицияларыбыз бар. Адамды анализ кылгандан кийин, кастев жүргүзгөндөн кийин стратегиялык планды потом түзөбүз. Стратегиялык план дегенде кандай? Мисалы, бирөө келди мага 10 000 подписчик керек, ушул боюнча мага подписчик жыйнап бер, мен лицомду көтөрүп бер деген болсо, биз айтабыз. Сиз аудиторияга эмне бере аласыз? Эмне каалайсыз? Каалоосу эмне болду? Биринчи белгилүү болду 10 000 аудитория. Эмне бере аласыз эми? 10 000 адам сизге жазылыш үчүн эмне бересиз деп сурайбыз. Потом менде мындай услуга бар, же мындай товар бар, же менде мындай билим бар дейт. Анан ошол нерсени стратегиялык планга жазып чыгабыз. Байкеде мына нерсе бар экен, байке мына нерсени бере алат экен, байке мына өзгөчөлүктөр бар экен, мына нерселер бар экен дейбиз дагы. Жазып алгандан кийин эми контент план түзөбүз. Жанагы нерселерди аныктап алдык, аудиторияга бере турганыбызды, аудиториядан ала турганыбызды жазып алдык и ошого жараша эмне кылабыз? Контент план түзүп атабыз. Контент планда мындай болушу мүмкүн. Байкенин билими бар да, ошол билимин кантип жеткирсе болот? Ошонун контенттерин ойлонуштурабыз. Контентте билимин бирөөгө айтып берип аткан позицияда, дагы бир контентте бир сабакка, доскага бир нерсени жазып алып түшүндүрүп аткан позициясы болушу мүмкүн. Же болбосо ушундай подкастныйда отуруп алып туруп сүйлөп бериши мүмкүн. Или азыр подкасты жакшы кетип аткан немелер менен коллаборация кылып подкаст чыгарышы мүмкүн. Жалпы ушундай бир контенттерди ойлонуштурабыз, именно ошол билим берүү тармагына жакын болгон. Эми рубрика дегенде кандай? Рубриканы бул 2025 жылы мен өзүм үчүн өтө чоң ачылыш кылдым десем болот. Бул эмне? Рубрика. Рубрика дегенибиз кандай? Бул баарыбыз эле түшүнгөн рубрика. Мындайча айтканда түрмөктөр. Жана контенттерди ойлонуштурдук да.
ошол контенттерди дагы түрмөктөштүрөбүз, дагы башкачараак, дагы түстүү түрдүү кылабыз. Мисалы болушу мүмкүн асты үстү, астында болуп кеткен, мындайча айтканда иштери жүрүшүп кеткен бизнесмен адам болот, астында жалкоо, иши оңолбогон ушундай. Мындайча айтканда эки адамды таанытып, же болбосо бирөөсүндө психологиясы жакшы, бирөө психологиясы жаман деген сыяктуу, же болбосо бирөө ошол агайдын коучтук сабагында окуган, бирөө окуган эмес деген сыяктуу, же болбосо эмне болушу мүмкүн, түрдүү рубрикаларды кылсак болот. Видеонун башында айткандай эле Инстаграмда менин любой видеома кирип туруп, рубрика деп жазсаңыз, мен Telegram группаларымда рубрика боюнча, контент план боюнча, стратегиялык пландар боюнча, жалпы ал жакта чисто ушул жеке брендти көтөрүүгө негизделген, ошол жака кызыккан аудитория үчүн мен эмне кылып атам, бекер сабактарды, эч кимде жок сабактарды жыйнап барып атам да, ошол жака салып атам, ал жактан пайда алып кетишип атат. Ошон үчүн ошол каналга өтүш үчүн эмне кыласыз? Инстаграм баракчамды табасыз, ал жака рубрика деп жазасыз, тарс автомат жасалма интеллект сизге ссылканы жөнөтөт, өтүп аласыз. Рубрикалар эмне үчүн маанилүү дегенде, мисалы бир эле видеону, бир эле форматтагы видеону адамдар кечке көрө берген болсо, ал зеригип калышы мүмкүн да. Адамдар азыр өтө тез зеригет, билесиздер. Кече коронавирус учурунда TikTok бизди ушундай кылып тарбиялап койду. 1 минуталык видеонун өзү бизге кээде узун сезилип кетет да. Ошол 1 минуталык видео узун болуп аткандан кийин сиздин дайыма бир окшош форматта чыгарып аткан видеоңуз тез эле, балким 2, балким 3, балким 10 видеодон кийин уже эмне, аудитория зеригет дагы. Балким сизден кетип калышына, балким сиздин видеоңузду до конца көрбөй эле жанагы эле киши деген сыяктуу нерсеге алып барышы мүмкүн. Ошондуктан эмне кыласыз? Рубрикаларды ойлонуштурасыз. Мындайча айтканда түрмөктөндүрөсүз. Бир 7-8 рубрика ойлонуштуруп койгон болсоңуз, күнүгө башка рубрикалар кетет. Биринчи рубрикага кайтып келгенче бир жума өтөт. Бүгүнкү видео менен эртеңки видеом окшош болбойт. Аудиторияга өтө жаңылык болот. Еще алар көп убакытта зеригет и сизде дайыма сиз менен болот, стористериңизди көрөт. Жалпы услугаңыз болсо, услугаңызды сатып алышына себепчи болот. В общем, мындайча айтканда, живой аудитория болуш үчүн дагы сиз өтө үйүңүздү кооздоп жана конок күтүп аласыз го. Ошол сыяктуу рубрикалар менен кооздогонуңуз өтө сонун болот. Мен ойлойм, рубрика, стратегиялык план, контент пландар пайдалуу болду деп. Ошон үчүн бул видеого бир лайк басып коюңуз. Өз пикириңизди жазыңыз. Кийинки темаларда кандай темаларды козгойлук, жеке бренд боюнча эмнелер сиздерге кызык, ошол темаларда жазыңыздар. Буюрса комментарийден карап, ошол темаларга жакын контенттерди кылган аракет кылабыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, пока.